Мыйзам боюнча, Кыргызстандын аймагында жашаган ар бир жарандар каражаттарына жетүүгө укуктуу. Политклиника медиасы жарандардын бул укугу бардык жерде сакталбаарын аныктады. Кыргызстанда каттоодон өткөн жалпысынан 3000ге жакын дарыкана бар, бирок алар өлкө аймагында текши жайгашкан эмес. Чоң шаарларда дарыканаларга жетүү көйгөйү байкалбаганы менен аймактардагы абал канааттандырарлык эмес. Өлкөдө 100 000 адамга 45 дарыкана туура келет, бирок бул көрсөткүчкө Бишкек жана Ош шаарлары гана жетет. Башка бардык облустарда дарыканалардын жетишсиздиги байкалат. Биз Кыргызстандагы бардык калктуу конуштарды карап көрдүк. Анализдин негизинде калктын 1/3 бөлүгүнүн дары каражаттарына жетүү мүмкүнчүлүгү жок экени белгилүү болду. Ал эми дарыкана 6 айылдын биринде гана бар. Айылда дарыкана жок болгондуктан бизге дарыларды дүкөндөн сатып алууга туура келет. Бирок ал жакта арзан жана каяктан келгени белгисиз болгон дары-дармектер сатылат. Андан сырткары көпчүлүк керектүү дарылар жок. Ошондон улам керектүү дарыларды алуу үчүн Ат баш айылына барууга аргасыз болобуз. Маршруттук каттамдар жок болгондуктан жолго 3 эсе кымбат төлөп барып келебиз. Өлкөдөгү айрым айылдардан дарыканага жетүү үчүн бир канча чакырымды басып өтүү керек болот. Мисалы Баткен облусундагы Катран айылынан жакынкы дарыканага баруу үчүн 48 чакырым жол жүрүш керек. Мындай көйгөй көпчүлүк айылдарда кездешет. Калктын дары-дармекке жеткиликтүүлүгүн камсыз кылган жобо барбы? Бул суроо менен биз Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы дары-дармек жана медициналык техника менен камсыздоо департаментине кайрылганыбызда жаңы дарыканалардын ачылышы фармацевтикалык компанияларга байланыштуу экенин билдиришти. Бизде дарыканалардын ачылышын көзөмөлдөөчү мыйзам жок. Баары бизнес компаниялардан көз каранды. Эгер аларга кирешелүү болсо дарыкана ачышат. Алыска аймактарга дарыкана ачуу боюнча айыл өкмөттөрүнөн кайрылуу келип түшсө, биз фирмалар менен сүйлөшөбүз. Жыйынтыктап айтканда калктын 1/3 бөлүгүнүн дарыканаларга жетүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Көйгөйдү чечүү боюнча өкмөт кабыл алган программалар иштебей келет. Өлкөбүздө мамлекеттик дарыканалар жок болгондугуна байланыштуу жеке фарм компаниялардан көз карандыбыз.